Көңіл бұрыңыздар. Москва шаарында эмгектенип жатқан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бегалиев Мақсатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Садыр Жапаров Кемпироват боюнча кармалгандардын акталышына реакция жасады. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Кемпироват иши боюнча кармалып, сот тарабынан акталган активист саясатчылар боюнча үн катты. Кабар маалымат агенттигине берген маегинде Садыр Жапаров соттун чечимине эч кандай тиешеси жок экенин баса белгиледи. Албетте менин эч кандай тиешем жок. Сот бийликтин өзүнчө бир бутагы. Мен башынан бери эле соттун ишине килигишкенге эч кимдин акысы жок деп айтып келе жатам го. Соттун чечимине барыбыз баш ийишибиз керек. Ал мыйзамдуу же жокпу, аны сындаганга да акыбыз жок. Сот кандай чечим чыгарбасын, ал туурабы же туура эмеспи, макул болушубуз керек, деди Садыр Жапаров. Булак Супер KG. Кремль Владимир Путин менен Садыр Жапаровдун сүйлөшкөнүн айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин менен өлкө башчысы Садыр Жапаров телефон аркылуу сүйлөшүштү. Мындай маалыматты Кремль таратты. Эки президент өлкөлөр ортосундагы Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы кызматташуусун талкуулашкан. Эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери, ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы өз ара аракеттенүүнүн айрым аспектилери талкууланды деп билдирди Кремль. Булак Супер KG. Москва 4 айда 2000ден ашуун мигрантты чыгарды. 2024 жылдын 4 айында Москвада миграциялык мыйзамдарды бузган 2000ден ашуун чет элдик Орусиядан чыгарылды. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин Москвадагы башкы башкармалыгы билдирди. Башкармалык кошумчалагандай, Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузган 10 миңден ашык чет элдик жарандар административдик жоопкерчиликке тартылган. Ушул 4 ай ичинде полиция Москвадагы 6 миңге жакын объектти текшерди. Түзүлгөн административдик протоколдорду кароонун жыйынтыгы боюнча дээрлик 100 миллион рубльга чейин айыппул салынган. Булак Супер KG. Бийликти күч менен басып алуу. Тажикстандын мурдагы президенттикке талапкер кармалды. Коңшу Тажикстанда белгилүү саясатчы Саид Жафар Осмонзодага бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген негизде кылмыш иши козголуп, ал кармалды. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн Хабар агенттиги жазды. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон депутаттардын алдында сүйлөп жатып мындай деди. Башкы прокуратура тарабынан Саид Жафар Осмонзодага жана башка адамдарга карата кылмыш жаза кодекстин 306 беренесинин 2 бөлүгүнүн В пункту менен кылмыш иши козголгонун билдиребиз. Анда Тажик Республикасынын бийлигин күч менен басып алуу боюнча кылмыш актысын аныктап, алдын ала тергөө иштери башталды. Тергөөдө 2021 жылдын сентябрь айында Саид Жафар Осмонзода Паймони Мили Тажикстан экстремисттик террордук уюмунун жетекчисинин орундасары Шарофиддин Гадоев менен уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүп, Тажикстан Республикасында мамлекеттик бийликти узурпациялоо боюнча алдын ала сунуштарды бергени аныкталган. Ошондой эле бул кылмышты жасоо үчүн Саид Жафар Осмонзода таасирдүү адамдарды өзүнө тартып, митингдерди уюштуруу үчүн чет мамлекеттердин биринин өкүлүнөн 10 миллион доллар сураганы айтылды. Кылмыш иши 12 июнда козголгон. Саид Жафар Осмонзода Тажикстандын Демократиялык партиясын жетектеп 2020 жылы президенттикке талапкерлигин койгон. Булак Супер KG. НАТО Путиндин талаптарына жооп берди. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг орус президенти Владимир Путиндин билдирүүсүнө комментарий берди. Брюссельдеги маалымат жыйынында Столтенберг аскерлерин өз аймагынан Украина эмес, Украинанын оккупацияланган аймактарынан Орусия чыгарып кетиши керектигин билдирди. Бул сунуш ак ниет эмес, жана Орусия өзүнүн аскердик максаттарына жетүүнү каалайт. Ошондой эле буга чейин ээлеп алгандан бир топ чоң аймакты эңсеп жатат, деди Столтенберг. Башкы катчы бул дагы бир жолу Орусиянын Украинаны көзөмөлгө алуу каалоосун растай турганын, бул Москванын согуштун башынан бери эле максаты экенин белгиледи. Ошондуктан НАТО Украинаны колдоону улантууда деп кошумчалады Столтенберг.
Буга чейин Путин тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо үчүн Украина аскерлери Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсондун бардык аймагынан чыгып кетиши керектигин, ошондой эле Киев НАТОго мүчө болуудан баш тартышы керектигин билдирген. Путин ошондой эле Украинадагы орус тилдүү жарандардын укуктарынын толук камсыздалышын жана батыштын Орусияга каршы бардык санкцияларынын алынышын талап кылууда. Булак Суперкежи. Мамдуманын спикери, Жогорку Раданын депутаттары Путиндин сунушун талкуулоду. Жогорку Раданын бир нече депутаты Россия президентинин жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү демилгесин талкуулап жатат. Бул тууралуу РФтин мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин өзүнүн Telegram каналына жазды. Украиналык депутаттар өзүнүн жарандарын ойлоп мамлекетти сактап калгысы келсе, Путиндин сунушу тууралуу сүйлөшкөнү туура. Бизге парламенттеги булактарыбыздан келген маалымат боюнча Жогорку Раданын депутаттарынын бир бөлүгү бул ишти баштаптыр, деди Володин. Анын айтымында украиналык депутаттар маселени АКШ менен Евросоюз чечип берет деп канчалык күткөн сайын Вашингтон менен Брюссельге курал болуп жаткан өлкөнүн жарандарынын саны азаят, республиканын аймагы дагы кечирийет. Мамдуманын спикери Владимир Зеленскийдин мөөнөтү бүтөрү менен анын АКШ, Франция жана Германия башчылары колдогон демилгелери маанисин жоготоруна ишендирди. Депутаттар Украинанын президенти жок экенин, эми жоопкерчилик Жогорку Радага өтөрүн түшүнүшү керек. Мындай кырдаалда четте турган болбойт, деди Володин. Владимир Путин кечээ өлкө тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги менен жолугушууда Киев менен сүйлөшүүнүн шарттарын атады. Анын айтымында Москва дайым тынчтыкка умтулуп келген, ал үчүн Украина аскерлерин Россиянын жаңы аймактарынан толук чыгарып, НАТОго кирбей турганын жарыялашы керек. Президент Россия бүгүн дагы бир жолу тынчтыкка келүүнү сунуштап жатканын, Батыш менен Киев мындан баш тартса жоопкерчилик алардын мойнунда болорун айтты. Булак Спутник Кежи.